Саламатсыздарбы? Эң биринчиден өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер. Менин атым Нияз, фамилиям Мурмунов, Токтогул райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу узулдук кабинет башчысы болуп иштейм. Чоң рахмат. Таш көмүр шаардык билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси Эргешева Гүлнура Абдывалиевна. Чоң рахмат. Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Муратова Гүлшан Тургуновна. Чоң рахмат эже. Аксы райондук билим берүү бөлүмүнүн адиси Жанузакова Олжан. Менин атым Тариха, фамилия Молдошбаева, Алабык райондук билим берүү бөлүмүнүн методистмин. Чоң рахмат. Таанышкандарыма абдан кубанычтам. Менде эң биринчи суроо ушул биздин федерация менен качан жана кантип таанышып, маалымат алып калдыңыздар эле? Бул федерация боюнча биз жакында маалымат алдык. Федерациянын чакыруусу боюнча бул лагерге келип катышып отурабыз. Чоң рахмат. Биз 2017-жылдан бери эле ушул Улут кыздар федерациясы менен бирге иштеп келе жатабыз. Өзүбүздүн райондо Ак Сүмүтү кыздар федерациясы дагы түзүлгөн. Чоң рахмат. Биз болсо ошол улуттук кыздар федерациясына мына 2021-жылдын март айынын аяктарында ушу тааныштык. Бизге кыздар барышты, улуттук федерациядан кыздар барып, 2 жолу 2 мектепте семинар өтүштү. Мына ошол жерде булардын максаттары менен таанышып, ошол күндөн бери тааныш болуп келатабыз. Кудай насип кылып, мына азыр болсо кыздардын лидердик лагерине, 5 күндүк лагеринде катышып отурабыз. Чоң рахмат. Улуттук кыздар федерациясы боюнча биз Аксы райондук билим берүү бөлүмүнөн маалымат ала алдык. Жана ушул федерациянын чакыруусу менен бүгүнкү ушул Сарчелек лагерине кыздар лидерлиги боюнча лагерге инновациялык гимназия мектебинин бир окуучусу менен келип катышып отурабыз. Чоң рахмат. Биз дагы ошондой эле Токтогул райондук билим берүүнүндө бул федерация боюнча маалыматыбыз жок болчу. Аксы билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан маалымат алып, быйыл биринчи жолу катышып атабыз. Биринкулов атындагы гимназиянын окуучусу менен келгенбиз. Чоң рахмат. Анда эмесе дагы кийинки суроо ушул азыркы учурда лагердеги болгон кезде кандай өзүңүздөрдө өзгөрүүлөр, кандай жетишкендиктер сиздерде байкалды? Биринчиден жаккан жери кыздарга өзүнүн укугун, өзүнүн жан дүйнөсүн, деги эле кыздарды бул бүгүнкү коомдогу орду жөнүндө маалымат берип жана багыт бергендиги жакты. Чоң рахмат сизге. Бул лагерде ушул кыздардын лидерлиги, ошондой эле өздөрүнүн укуктары жөнүндөгү, ден соолугу тууралуу, кам көрүүсү тууралуу бардык лекциялардын болушу аябай мага жакты. Ошондой эле уюштуруу абдан жогорку деңгээлде уюштурулган. Эң негизгиси кыздар кеңешин мен ушул лагерде кыздар кеңешинин ишин дагы жакшы жандандыруу керек экен. Жаңы формада өтүүгө биз аракет кылышыбыз керек экен да. Чоң рахмат. Сиз? Ушул лагерден мен дагы көп өзгөрүүлөргө өзүмө эме кылдым. Жаңы маалыматтарды демекчимин да. Мына коллегам айтып кеткендей эле, бул жерде негизинен кыздардын лидерлиги, өздөрүн мындай ачып, оюн ачык айта билүүсү өнүгүп атат. Ошого көп болдум. Анан негизи биз ишти алып барганыбыз менен негизги фокус мугалимдерде болуп калгандагы, окуучуларда эмес болуп калганда, а бул жерде болсо негизи фокус балдарда болуп, балдар өздөрү изденип, өздөрү аракет кылып, өздөрүнүн укуктары эмне экендигин, кыздарга кандай кеңеш бериш керек экендигин, эже сиңди деген программасы, анан дагы көптөгөн программалары өзгөчө болуп атат да. Бул мектептеги кыздарга, мектеп жашындагы кыздарга бул сөзсүз керек деп эсептейм. Чоң рахмат.
Бул кыздар лидерлиги лагеринде республикалык деңгээлде бардык 7 дубандан келген окуучулар жана педагогдор, ата энелер катышты. Абдан маанилүү, абдан максаттуу өттү. Демек биздин ушул заманбап билим тарбия берүүнүн багы пландарын нугун бир өзгөртүү керек эле. Ошонун башаты болуп жатат. Албетте биз азыр бул жерде ушу окуучулардын, кыздардын жана ата энелердин, педагогдордун сунуштарын уктук. Демек биз балдарыбызды билим берүүдөн мурда дагы алардын тарбиясына, ыйман адеп ахлагына, ошондой эле ден соолугун чыңдоо боюнча дагы биринчиден көңүл бөлүү максаты турган эле. Ушулар ачык айтылды. Бул да болсо кыздардын өздөрүнүн баягы лидерлик сапаттарынын такшалып калгандыгы көрүндү. Улуттук кыздар федерациясы бул маселени чынында козгоп чыкканы абдан жакшы болду деп ойлоймун. Бизде мындай маанидеги сөздөр, чакырыктар айтылып эле келип жүрөт, бирок ушул убакка чейин эч кандай бир мыйзамдуу кабыл алынып, мыйзамдуу талап кылынып, укуктарыбызды жана милдеттерибизди тең бирдей алып кетүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлбөй жүрөт да. Эми мен азыр ойлоймун, үмүтүм чоң, биздин мамлекеттик деңгээлде ушул программа каралат деп ойлойм. Анан кыздар кеңеши, уландар кеңешинин дагы иштөө пландарын бир байытып, негиздеп, анан кийин келечекке жакшы адамдарды, жакшы өспүрүмдөрдү тарбиялап алсак, бизде жанагындай зордук, зомбулук, кылмыштуулук деген азаят. Эгерде буларды биз баардыгыбыз ушул жерде катышкандар жана бизди угуп көрүп аткандар жалпы киришсе деген ойдомун да. Чоң рахмат эже сизге. Бул лагерге биринчиден келгениңиз үчүн чоң рахмат, чакырууга ыраазыбыз. Себеби республиканын 7 дубанынан келген мектептерден чогулган окуучулардын башын бириктирип, биринчиден ынтымакка тарбиялап атат, достукка тарбиялап атат. Андан кийин бул федерациянын программасы бизге абдан жакты. Программанын негизинде биз өзүбүздүн райондо Алабука Нуру деген кыздар федерациясын түзүп, ушунун негизинде иш алып барсакпы деп максат коюп атабыз. Кудай кааласа дайыма байланышта болобуз. Кыздардын укугун тебелетпөө үчүн, кыздарды коргоо үчүн иш аракетибизди жумшайбыз деп ойлойм. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки суроо, ушул лагерден кийин сиздерде кандай максат, пландар пайда болду? Биздин максатыбыз ушул лагердин программасынын негизинде иш алып баруу. Алабуканын федерациясын, кыздардын федерациясын түзүү менен биргеликте иш алып баруу. Максатыбыз ошол. Орундасын. Мен төмөндөөдөй максаттарды кое атамын. Демек биз мурда жогортон бир буйруктарды, каттарды, мындай бир нускамаларды күтчү элек. Азыр төмөндөн баштоого туура келип атат. Себеби мектептен баштаса, анан кийин мектептин кыздар кеңеши, уландар кеңешинин иш пландарын түзүүдө актуалдуу маселелерди койсок, жанагы кыздардын зордук зомбулукка кабылуу, өзүнүн эле туугандары, жакындары аранан эле зордук зомбулукка кабылып атпайбы? Мындай бир кокустук же башка тааныш эмес, бейтааныш адамдардан эмес, ошол жагы да өтө өкүнүчтүү болуп атат. Ошону менен катар баягы эне болуу бактысы, эрте никеге туруу дагы бул өтө зыяндуулугу боюнча бир топ маалыматтарды, адистер да келип берип атышат. Демек ушуларды биз жылдык иш пландарга, айлык иш пландарга киргизип, мектептерде дагы түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жакындан жардам берсек, менимче жакшы болот деген ойдомун. Мен азыр ушул максатты коюп отурамын. Анан албетте биз аялдар кеңеши бар райондордо, чержелерде, ошолорго дагы жеткиришибиз керек. Эгерде биз аялдар кеңеши бизге ушул убакка чейин бир кыздардын маселеси боюнча бир гумандуу мотивация бербеген болсо, ачыгын эле айтыш керек. Эми биз кыздар, демек аларга ушундай маселелер болот, ушундай нерселерди жасасак, биз жарымын уже көрүп койдук. Теория жүзүндө эми практикага ашырып алалы деп туруп, кыздар тарабынан сунуш кылып жогору жакка жеткирсек деген максатты көздөп атам. Чоң рахмат эже. Максаттарыңыз орундасын. Рахмат.
Сизге? Ошол мен кыздар лагеринен көптөгөн нерселерди алдым деп атпаймынбы? Ошол мен ойлоп жүргөмдө ошол негизи кыздар кеңеши мектепте иштейт дегени менен өзүнүн деңгээлде иштебей атканда бунун баардыгы себеби кыздар өздөрүнүн колуна алып иштебегендиктен болуп аткан да. Мен мына бул 5 күндүк лагерде буну практика жүзүндө да көрдүм. Себеби балдарга кыздарыбызга өтө жакын, өздөрү изденишет экен. Ушул нерсени колго алыш керек. Мектептерде ошо кыздар кеңешинин ишин жандандырып, ошо кыздар өздөрү алып барса иште мектептеги болгон баягы өзүн өзү башкарган парламенттер дагы өздөрү иштесе, ошондой коомчулукта балдар арасында зордук зомбулук азаят деп ойлойм. Анан түшүнүк дагы кеңейет да. Ошондуктан бул ишти мен мектепке барганда, районго барганда ушул мектептерде ишти жандандырууга толук бойдон күчүмдү жумшайм деген ойдо турам. Чоң рахмат эже. Сизге? Бизде дагы мен ушундай лагерден көп тажрыйба алып олтурам. Барып кыздар кеңешинин ишин жаңы формада түзүүгө жана өтүүгө, уюштурууга аракет кылабыз. Ошондой эле биз ошол планга киргизип, кыздардын укуктары боюнча маалыматтарды, ар кандай иш-чараларды өтүүгө аракет кылабыз да. Ушул Кайсызды? Биз эми мурдагы кыздар кеңештери иштеп жүргөн албетте, бирок бул жогорку класстар үчүн болчу. Биздин азыркы федерациядан алган маалыматыбыздан кийин буюрса келечегибизде кийинки жылга окуу планга башталгыч эмес, эми жаш курактагы, кенже курактагы, мисалы 6-5 класстын окуучуларын кыздарынан баштап ушул маалыматтарды берип, аларды тарбиялоодогу ата эненин орду жана энелердин орду, энелер